Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн 27 болуп калды. 27-си мен азыр 28 экен. Жалал Абадка баратамын. Анан кече эрте менен бир берүү бердим эле. Мындай андай деп кичине баягы штабтагы иштин уюштуруулары жөнүндө анан ошол ар түрдүү пикирлерди жаратып, анан таарынбаңыз, анан мындай тигиндей деп эми тарына тургандай бүгүн Рахман байке менен деле агай менен айттым, мен тарына турган андай нерседен өтүп калганбыз деп күлүп. Анан бүгүн жолукмак элек. Мен бияктан бир аксакалга 2 саат мурун ушул жолугам деп, бул аксакал тетиги Беловодскийден атайын ушул жолугу бир 10 мүнөт сүйлөшөйүн деп келдим эле деп. Анан азыр ошо маселелерди айтып бүттүк. Биз бул аксакалдагы ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташы, азыр өзүн да сүйлөтөбүз, мүчөсү партиянын. Анан ошол бирөөгө убада кылгандан кийин сөзсүз аткарам да. Анан ушул тияка жолукпай, бияктарга жолукпай атайы келип, анан экөөбүз азыр жолугуп, аксакал демин басып, азыр эми ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтарын аксакал сүйлөп коет. Анан ага чейин жаңылыктардан бүгүн Рахман Ыразыков агай мага жөнөттү. Эми бул чын эле болуш керек. Ушул Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоону кайра өткөрө турган болду деп. Эми азыр мен аксакал менен да сүйлөшүп турамын. Ушунчалык адамдардан бул маалымат келип жаткандан кийин чын эле болуш керек. Эгерде мындай болуп калса, урматтуу тарапташтар, күрөштү экеселентип, чоң күч менен баштайбыз. Мына азыр эми аксакалдагы силерге бир атын тааныштырып, каяктан эмне жумуш, качантан бери мүчө. Assalamu alaikum. Desin TV'nin kattalıuçuları, şunun görmandары. Men buna Bakıt Mırza'nın geçe 27'sinde geçiyoruz. Bugün bu cenabı çağırgan emnesinde biraz nemeler bizden cenabı bunu koldoğuçulardan kandaydır düşünbey kaldım. Eşmek bayke gelnim olsanız jolugup oşoğa bir koysoңузчу дегенден буга шыңгыратсам жакшы. Кабыл алды, экөөбүз мына жолугуп атабыз. Бул айылга жөнөп аткан экен, ошондо да убактысын бөлдү. Рахмат, ыраазычылыгым бар. Бул кишини мен билем. Desin TV'da канчадан бери мен буга катталуучумун. Адалчылыкты сүйгөн, арамдан алыс жүргөн, ушу Кыргызстан десе күйүп, бүтүн Кыргызстанды колдогон, себеби бүтүн Кыргызстанды дайыма билесиңер, бул бир позициясы бир турган, эч кандай позициясынан тайбаган партия экенин билесиңер. Адархан Кимсанбаевдин позициясы да ошол. Мына неме кресло талашууда дагы бул катышкан жок. Өзүнүн ушу мыйзам чегинде, мыйзамдын гана жолу менен биз жакшы өнүгүү жолго түшөбүз деген позициясын кое берген жок. Мына акыркы күндөрү кичине неме болуп атат. Бул Бакыт Мырза дагы жан күйүп, бүтүн Кыргызстандын колдоочуларын, мекенчилердин колдоочуларын башын бириктирейин, ушулар ынтымак болсун. Ошол башы биригип калса, Кыргызстанда тынчтык болот, өнүгүү болот, жакшы кадрлар тандалып келет деген жан күйдүрөп, өзүнүн мына Desin TV немесинде көп эмнелерди билдирет. Мен буга чоң ыраазычылыгымды ушундан пайдаланып айтып кетейин. Анан мени тааныган билгендер бар. Мен эми анча-мынча ыр жазып, жанагы Facebook'тан, Одноклассниктен жөнөтүп турам. Тааныгандар болсо, мына неме кылсаңар болот. Мен Кудай буйрса, бул киши менен Ташмат байке китеп чыгардыңыз? Жок, китеп чыгарган жок. Кече мына бир жакшы кабар болду. Аламга жол деген китеп чыкты. Ошону мына 5 ноябрь күнү ошол биздин Актал бирикмесинин ачылышы болот. Ошол китепти как раз ошону неме кылабыз. Кудай буйрса, ошондо мен да бир топ ырларым жайгашып калды деген үмүттөмүн. Кудай буйрса, мына 5 ноябрь күнү ошо Актал бирикмесинин ачылышы болот. Жазуучулар союзунун жазуучулар немесинин мындай бирикмеси. Ташмат ага, эми баягы Эшмамат ага, сиз деле жаш болгон, сүйүү деген нерселер болгон, бир сүйүү темасында ырларыңыз эсиңизде калгандар барбы? Менде эми жок. Мен мындай кылайын. Менде баары жазылат.
менде сын пикирлер жазылат, поэзия, эротика дагы бар. Аны билишет, мен өзүм көрмандарым билет. Анан тарбиялык жагын көбүрөөк, анан кийин мына ислам эмнесин жана жума намаз боюнча, намаздар боюнча жазган ырларым бар, бир топ. Кээси айтып атат, ушу китеп чыгарсаңыз мен башыма коюп жатат болчумун дегендер да болду ичинде. Эми мүмкүн ошол угуп атса айтаттыр. Эми Кудай буйрса, аракет кылам кийинки жылга. Жаттап калган ырлардан жокпу? Ай, жок, эми айт. Бир сиңил, бир куплет. Жок, аны неме кылбайлы кой. Жанагы эротика дегенден угуп койсок болот эле. Жок, болот эле. Аны сенин өзүң WhatsApp неме кылсаң, листте сен өзүңө жөнөтөйүн. Эми бардыгы бар. Ал бол турмуштагы алынган нерселер. Мындай өтө эле бежай эмес, өзү эле эмне эмес, тарбиялык жолдо. Кээ бирине муну бар да, кээ бирине сайсаң түшүнөт. Кээси түшүнбөйт. Кээсине айтсаң түшүнөт, мындай түшүнбөйт. Кээсине жакшына кайсы. Ошону мен бардык жагынан бар. Бүт бардыгынан бар. Саясат жагынан. Аял башына коюп уктайм деген аял кишилерби, эркек кишилер ким экен ал башына коюп ukтай турган? Айымдар. Ошо. Айымдар. Демек аларга жаккан да. Жаккан. Деме. Бирок эркектерден деле бар, мына өзүбүздөн деле бар. Эшмадике эми шумдуксуз азыркы учурду мидинисиз деп да айтышат. Азыркы учурда бир сиңил таштабай койгонуңуз. Эми бул ушунчалык сөз болуп калды, мына байланышта болуп калдык, сөзсүз. Ушул мага мындай жөнөтсөңүз, анан мен эми сиз өзүңүз кичине тартынып турат окшойсуз. Мен музыка менен бир көркөмдөп окуп агайдын. Мейли, ал болот, ал аткарылат, Мен эми сенин WhatsApp немеңди билип алдым, ошолорго жөнөтөм. Анан эми негизгиси менин эмне үчүн мына сен менен болгон жолугушума ыраазы болуп атам, аябай. Сен дагы мына точно көрүнүп турат. Кыргызстан өнүгүш үчүн мындай адалдык жол менен, мыйзам жолу менен барышка, өнүгүшүнө салымыңды да кошуп атасың. Кандайдыр өтө чоң салымды кошуп атасың. Эми болот. Ар кандай нерсе болот. Кээде негативдер кетип калат, комментарий, кээде позитив. Комментарийди мен окубайм деле аларды. Эми бардыгы болот. Бул социалдык желелер ушул жаңы эле чыгып, жаңы үйрөнүп келе жатабыз. Мен деле караганда мындай кылып ойлогон эмесмин. 40 000 деп подписчик болот, анан элдер угат. Анан Беловодскийден издеп келет деп. Мен мындай жерде кез айтат да, сен өзгөндүк болгон үчүн да Адыхан Кимсанович чуткап атасың. Жок, Адыхан Кимсанович мага эч ким эмес. Анын мына бир эмнеде позиция турганы, анын жанакы программалары ошолору мени өзүнө тартат. Ал себеби мени эле эмес, бүт ушул Кыргызстан өнүксүн деген, Кыргызстандын күйүп бышкан кишилердин бардыгын өзүнө тартат. Жанагы мына жана негативди жазышат Адыхан Кимсанович. Карасам бүт эле фейктер. Ал фейктерди мен адам ордуна неме теңебейм, капа болушпасын фейктер. Эми мындай экен да, баягы фейк дегендер ушул алар же бир кумар болуп калабы, сөзсүз эле бирөөнү жамандап, бир жакшы жагын айтып деле адамды эме кылып болот. Антишпейт да, эптеп эле биз жактан тапса сөздү. Мен мына Facebook'та бар, Facebook'та фейк эмес, сөз неме өзүмдүн сүрөтүмдү, жаш кезимдеги сүрөтүмдү, мына азыркы улугайган чендеги сүрөтүмдү коюп койгом. Мен ачык эле айтам, себеби фейк эмес, мындай ачык айтылган адамдыкы чындыкка жакын болот. А фейктердикине хоть чындык болсо дагы ишенгим келбейт. Алар только бузукчулук, кандайдыр бирөөнү каралоо, бул шариятка туура келбеген эмнелерди кылат. Канчалаган адамдын көңүлү гүл. Бул жашоодо убактылуу эле жашообуз. Эч убакта бирөөлөрдүн көңүлүн калтырбаш керек. Мүмкүн болсо өзүңдүн душманыңа да жакшы сөзүңдү айтышың керек. Эми сиз жаш кезиңизде эмне жумуш кылгансыз? Мен жаш кезимде мен өзү негизи кесибим электрик. Бүтпөгөн жогорку, бирок инженер электрик болуп иштедим, водоснабжение иштедим, электрик болуп, аэропортто бир аз приватный радиостанцияда старший радиотехникте болуп иштегем. Эми көп эмес ал мындайдыр. Анан семейный, мен жалгыз бала семейный немеге бараштуу, атамы караш керек болуп, андан чыгып неме болгом. Анан көбүнчө эле мени электрик, радиотехник, анан жанакы конструктор десе болот. Мен кандайдыр көп нерселер жасайм. Өтө. Мен эми
Men degенди жаман көрсөм, чото мен дей баштадым. Кемпир-мөкөз деп коюңуз. Кемпир-мөкөз. Инкубатор менен танылганбыз. 85 жылы өзгөндө барып инкубатордун балапан алайлы деп кемпир-мөкөз мен 4, ал 4-8 балапанын алганда жаным кейип кетиптир, барып туран инкубатор жасадым. Ол Атидос. Азыр да бар. Азыр деле ошо мына немеде видеолорум бар. Ошо инкубатор менен неме таанымалмын чындыгында. Азыр жасап чыгарып атасызбы ошондо инкубаторду? Бар. Азыр действующий бар. Ошо элдерге чыгарып сатасызбы кантип? Эми быйыл бираз саттым, көп эмес. 3-4 жылдан бери токтотпойм. Бөдөнөлөр бар менде. Бөдөнөнүн 4000ге чейин жеткирдим. Азыр мына эми өзүм жегенге, жумурткасын жегенге bir 25 бөдөнө бар үйдө. Азыр ушу ченде мени тааныгандар билет. Ким бөдөнө ушул канаттууларды өстүрүү боюнча болсо сизден сураса? Мен жооп берем. Немеде Ешмамат Жалилов жанакы YouTube'га кирсең, көбүнө Ешмамат Жалиевби? Жалилов. Ешмамат Жалилов деген каналыңыз бар, ошо бар. Мен андай эле подписчиктерим аз эле, бир болбогон эле. Маалымат, жакшы маалыматтар бар да. Ошондо көбү жанагы тоок өндүрүү боюнча сурайт. Мен көбүнө жооп берем. Суроолоруна жооп, кандай жумуртканы кандай тандаш керек, балапанды кандай багыш керек, жакшы, ушул жакшы. Породаларын кандай кылып бөлүштүрүш керек, корозун менен жана макиянын кичинекейинде кандай неме, бүт баары берген информацияларым бар анда. Анан бакчылык боюнча берген информацияларым бар. Багбанчылык ал сөзсүз да. Мен айтып атпайм. Ири мал, ири мүйүздүү мал жок, аларды мен эм биртке кармагам, азыр эм жок, андай ири мүйүздөр жок. Азыр эм азыр ушу ыр жазам, болуп турам менен. Жакшы, жал ырыңызды укпай калганыбыз жакшы. Өзүм жанагы немеден да көрсөң керек, армияда жанагы воздушный десант войскада болгонмун. Ана кыргыздардан аз эле адамдар болгондор. Мына берете машинада жүрөт дагы. Келнешке мынгап. Анан 39 прыжок бар, отличник парашютист, военный билет бар. Ана десант аксакалды карап койгула мына. Мен айтпасам каяктан неме кылат, эми айтып атам. Көп адамдар. 2 августта дайым майрамдайбыз бул жерде. Таап алды деген биздин командир бар ушул жерде, майрамдайбыз бардын. Мен өзүм ошо служба кылганым үчүн, кызмат өткөргөнүм үчүн Сайыз учурунда ВДВда. Мен өзүм, конечно, анын сыймыктан мен эң сыймыктуу, мен жашоомдо калган эң сонун нерсе. Анан эми азыр менде эмне бар? Менде ки бар, бильярдка постоянно машинаны жүрөт, азыр көрсөң керек эле. Анан охотничий ууга чыгам, аңчылык менен анан балыкчылык. Анан балыкчылык сөзсүз ал балыкчылык менен мына Кудай буйрса мына киши эмне болуп калса, мына ол Суусамыр жакка Көкөмөрөнгө өтүп балык уулап жана форелдерди эмне кылганга Кудай буйрса. Вообще мындай активдүү, аябай активный жашоону арак жагы кандай болуп калат? Кайсыл жагы? Арак, ичкилик жагы барбы жок? Ал жок, ал жок. Өмүрүмдө тамеки да тарткан эмес. Ошоңуз жакшы. Кудай сактасын. Мына азыр мен 70ге жакындап калдым, 68-темин азыр. Жакшы. Эми Кудай буйрса ушул эле боюнча, ушу таза эле боюнча өтүп кетейин, эч кандай эмнеси жок. Жакшы агай, эми бул жашоо жөнүндө жакшы ойлорду айттыңыз. Анан партияга канча жылдан бери мүчөсүз? Кантип келип калгансыз? Бүтүн Кыргызстангабы? Бүтүн Кыргызстанга быйыл эле мүчөсүнө катталдым, бирок мунун колдоочусу болуп мен Адахан Кимсанбаевичти. Бул өзү 11-жылы неме болгон болсо, ошондон бери колдойм. Адахан Кимсанбаевичти 93-жылдан бери колдойм. Быйыл мүчө болуп калдыңыз, Быйыл мүчө болуп калдым. Эми токтой туруңуз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Мага аябай көп суроолор болушат ушул Кыргызстан региондорунан. Ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына кантип мүчө болуу тууралуу да? Кантип мүчө болот? 3-4 размердеки сүрөтүңдү болсо жаныңда, штабка барсаң, жана Айгерим деген кыз бар, ошолор кабыл алат. Жана бланка бар, заявлениени жазасың, паспорттун жана эмнелерин бересиң, данныйларын. Болду, ошо менен өзүм. Мындай райондордо, областтарда баштапкы уюмдары жокпу? Жок, ал жерлерде баштапкы уюмдарын билбейт экенмин. Мына эми биз мына Москва районуна бир ушундай бир неме уюштурсакпы, бүтүн Кыргызстандын бир район боюнча ушундай уюштурсакпы деген азыр сүйлөшүү болууда. Мына бүгүн эле сүйлөштүк аны. Ушул анткени мага аябай ушул нерсе боюнча баягы райондордо уюштурат элек, кимге кайрылсак бутактары, канаттары да мындай жатканда. Анан
Siz uşul штабтын номерин мага азыр ушул жерде айтып бере аласызбы? Ошол ким штабка кайрылгысы келген адамдар, көрүүчүлөр болсо, штабка кайрыла турган кылып. Жок, азыр эсимде жок, азыр эмнесе. Азыр неде көрөйүнчү. Же болсо ошол штабта иштеген кыздардын номерин айтып койсоңуз, абдан менден көп сурашат да. Азыр мындай кылайын, штабта иштеген кыздын номерин айтып коеюн, Ооба, штабта иштеген кыздын номерин айтып койсоңуз. Анан ошону менен сөздү бүтүрүп, мен дагы жолго чыгайын. Так. 0705 0705 24 24 35 35 68. 68. Айгерим деген кыз экен. Мына ушуга шыңгыратса, ал керектүү маалыматтарды берет. Мына урматтуу көрөрмандар, ошентип бүгүн көп жакшы иштерди бүтүрүп алдык. Аксакал сонун маалыматтарды айтты. Ушуну менен биз бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Мен дагы азыр жолго чыгам. Мына азыр мен Бишкектин Кулиева деген атактуу таксилер турган жеринде турамын. Азыр Жалал Абадка сүйлөшөбүз. Ошол саламатта туруңуздар. Болуптур, аман болуңуздар. Бакыт мырзага дагы ак жол каалайбыз. Жолу шыдыр болсун, кыйналбай эсин аман үй бүлөсүнө жетип алсын. Рахмат.